азыркы учурда болуп аткан окуя айылыбыз боюнча, элибиз боюнча эң кыйын нерсе болуп калды. Мына бүгүнкү соттун чечими дагы толук чыкпай калды. Бардыгын тең бүгүн чечип койсо болот эле, чечилбей калды. Эми чынын айтканда бул жабыркаган, өлгөн адам чынын айтканда элдин тынчын алган, бала бакыранын тынчын алган, айылдын тынчын алган адам болчу. Эми мунун үстүнөн бул сыртта жүргөндө, Москвада жүргөндө да нечен жолу ушу бир топ жолу колго түшүп, бирок 4 жолу сотко каралган экен. Анан бияктан дагы бул сокулукка келгенден бери көздөй 18 арыз түшүп милицияга. 18 арыздын айрымдары каралып туруп, аган штраф гана төлөтүп койгон, соттолгон эмес. Эгерде ошол убактарда ошол 18 арызды карап, жакшылап чече турган болсо, ошондо эле соттоп койсо, анда мындай учур болбойт эле, ал бала өлбөйт эле, мынчалык кыйынчылык элге түшпөйт эле. Ушу Нурландын эң атасы, Нурландар менен кошуна, мына эшиктеш кошуна болуп, мен мындайды күткөн эмесмин, айланайын. Эми балдарымды ынтымакка чакырам. Эгерде кошуналыкты, эмени, Жусбек, Мистакан, бала бакыралары, кыздары ынтымакка келсин. Балдарымды мен да ынтымакка чакырам. Эч качан эч кимге жамандык каалабайм, айланайын. Бул Аманов Нурлан. Бул айылга бизге эч тынчтык берген эмес, келген эч тынчтык берген да жок. Бияктан кичинекей балдарыбызды багабыз деп бир магазин иштетип, ачып иштетебиз. Жолдошум да иштебейт, мен да иштебейм. Анан ошо кенедей тапкан чычкандай болуп ташып келип, соода кылып, балдарыбызды багалы деген оокатыбыздын баарын коркутуп, үркүтүп, үйгө чейин келип басмачыдай болуп, менин көзүмчө, балдарымдын көзүнчө чыркыратып, сүйрөп чыгып туруп, жолдошумду сабап, сабаган аз келгеси мени дагы каяктагы сөздүн баарын сөгүп сагып, уруп кеткен да. Анан мен сурадым, ай, бул эмне, кайсы күнөөбүз үчүн уруп атасың десем, мен эшикке туруп, мен чык дегенде сен чыга калбайсың. Сен эмнеге менин сөзүмдү эки кылып кайталайсың деп ушунду урган күндөрү болгон. Андан кийин дагы бул баланын көп эле айтып отурсаңчы сан жеткис. Айыл ушунча 5 жылга чейин чыдадык. Чыдамыбыз кетип, мына айыл баарыбыз көтөрүлүп чыктык дагы ушундай нерсеге бардык. Эми муну деле баарыбыз минтели, тигинтели өлтүрүп салалы деген ой эмес болчу. Бул элдик жазалоо деп соттойлу дегенбиз. Аксакалдарды алып келип соттоп, уяткарып көчөнүн ортосуна. Анан алып кетип атканда бул бала типтүү эле машинага түшүп эле жакшынакай кеткен. Анан 1 сааттан кийин угуп калдык, ушундай болуп калды деп. Аны бизден эч кандай күнөөлөбөсүн. Мына ушул айылдын баары тең карап турган. Ал бала кандай машинага түшүп, кандай отуруп, кандай болуп кеткенин. Анан бияктагы биз баягы телевидение келсе, тиги журналисттер келсе, чыкпайсыңар тигибу дейт. Биз чыкканда алардын 5-6 көчөдө баары тең аңдып жүрүштү, биздичи. Даже бизди деген угрожать эткен. Силерди хачиктерге келип, мен баламдын достору бар, хачик достору, ошолорду алып келип 6 баланын үй бүлөсүн иттей кылып аттырып кетебиз деп. Анан кантип чыгабыз анан? Мына ал баланы мына коркуп чыкпасак эми үй бүлөсү момтуп атат, угрожать этип. Айылга тынчтык бербей, карысын деле мечитке кирип деле ак сакалын урат, тияка барып деле көк сакалын урат, бияка келип аялын сөгөт. Эч ал айласы келип школьница кыздарды кубалап зордуктайм дегенде мына бүт баары свидетель. Агасы барып туруп кармап калбаса, ал кызды жөн эле баса калмак экен. Ошону баарын үрөйүн учурган нерсенин баарын кылып атат. Анан билбейм, бул үй бүлөсү кандай аны түшүнүп атат. Ушуга сыймыктанып атышабы, биз түшүнө албай атабыз. Бу жерде бир эле конуш айыл эмес, мен мисалы коңшу айылдан болом да, асыл баштан. Бу жерде 5 айылдан келди элдерчи. Биз деле угуп, мондай жан кейиткен окуяларды угуп, четте калган жокпуз. Бу жерде эмне дейбиз? Эл эмне деп атат? Каяктагы бир тетактагы бача бастары тигүү дейт, кички балдарды эметип атышат, зордукташып. Бу жерде кички бала эмес, килейген кишилерди
айылда мындай эл сыймыктанган спортсмендерди баса калып бырпыратып атат. Мындайга жол бербешибиз керек бизчи. Бүгүнкү соттун чечими билбейм, менимче туура эмес болуп калды да, бүт актап чыгыш керек болчу. Могу эл деген жөн жатпаш керек да, эл көтөрүлүп чыгып, мындайлар жок кылыш керек. Мен туура деп кошулам бул таш барангачы. Сокулук районунун начальниктери эмне үчүн жана прокуратура ошолор караган эмес, ошо Нурландын ишин каралган эмес. Эгер ошо прокуратура, ошо соттор ошо заявлениянын баарын караса, мындай иш болмок эмес. Дагы бир жолу суранам, ушу эме сот чечими жакшылап ушу мен бир туугандарымды жакшы эмесин карап беришин. Булар эч кандай адилет чечим чыгарып берсин. Эч кандай булар күнөөлүү эмес. Эгерде ошого бул жеткирген да, ошо ташбаранга алганга жеткирген. Эгер ташбаранга алганга жеткирбесе, бул айыл конуш айыл мо чүй тарап вообще эле баардыгы аябай эле момун экенбиз, жулунуп жулкунуп эчтеке эме кылбайт экенбиз. Ушу 2 жылдан бери ушунчалык кордукту көрсөтүп атса, булар деле унчукпай жатышкан да. Эң артында мына точкага жеткен, ошо точкасына жеткирип туруп, анан кийин ушуга барышты да балдар. А болбосо жана биздин баланы жанагындай кордук көрсөтпөсө, эме болбосо биздин айыл дагы эле тынч эле жата бермек, ынтымакта эле.